Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 4-чү уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Төштүктүн саргыл атты таап алганы. Эртөштүктүн эсине ай салкыны түшүп, чоочу ойгонсо, беринин кызынын кайда кеткен дайыны жок. Уйкудан туруп жолго чыгат. Бир дөбөнү эңкейип барганда Иламандын жылкыларын көрөт. Канаты бар кара бээси жылкыны баштап, буурусун тийген чийини жок, суур казган ийини жок жерде ээн эркин жайылып жүргөн экен. Ошол кара бээ теке саргыл тулпар тууп, анысы асый болуптур. Саргыл төштүктүн алдынан чыгып, мойнун тозуп турат. Жүгөн катып караса, төрт тарабы келишкен айбандан бөлөк жаны бар экен. Бээ баштаган 5-9-ду баа бединге чалып, теке саргылды минүүгө камынат. Опол тоодой көрүнгөн тулпарына сүйүнүп, чоң кызылды токунуп, ай салкынды таппаган бир күйүтү менен жылкысын түгөл айдап жолго түшөт. Ашуу ашып, таш басып олтуруп, агаларына жетип, аларды көчүрүп алып, элин көздөй жөнөшөт. Ошентип, Кашкардын ары жагы, Кебес тоонун бери жагына жетип, аман-эсен Кыпчак элин, атасын көрөт. Иламандын 9 уулу 10 болуп, дөөлөтү ташып, ордо күтүп, Кыпчак элине кам болот. Бирок бар санаасы мал болуп, сараңдыгын койбойт. Акылы кыска, пейили тар Иламан өлүмдүн баарын ойлонбой, бул жалгандын баарысын өзүм ээлейм дейт. Алаңбай деген коңшулаш бир байы төштүктүн келгенине той бергени жана Иламан уулдарын сүннөткө олтургузганы. Алысыраакта турган байлыгы Иламанчалык, ичигенен Алаңбай деген бай болот. Ал элге алакандай Кыпчак элимдин дөөсү, журтун азаптан сууруп алчу ээси, өөдөдө өбөгү, ылдыйда жөлөгү келди деп, тапкан малды аябай, аяаламды чогултуп, ат чаптырып той кылалы дагы сырттан төштүктү ак кийизге салып кан көтөрүп алалы. Төштүк кан болсо, Кыпчак элине коргон болуп берет. Чоңсунуп, эч ким сүйлөй албайт, деп айтып, бегиликке бээ баштаган 5-9-ду союп, төө баштаган 19-ду тойго камдап, кулак угуп көз көргөндүн баарын чакырат. Томолонгон баладан тартып 90-догу чалга чейин келишип, той башталат. Бул кабар төштүккө жетет. Төштүк камынып, агаларын алып жөнөп калат. Алаңбайдын айылына жакындап калганда, Чынар терек түбүндөгү суунун боюндагы сейилге чыккан 80 кызга туш болушат. Кыздар төштүктүн алдынан тосуп, бейжай, долу текилдеген кыздар ак ийнек айтышып, сай сөөгүнө жеткизе, атыңдын оозун бура тур төштүк. Кордоо сөз айтам, уга тур. Ал дагы сени алып бараткан Иламандын тоаңгиси ырымдалган эмес. Катар бир туруп көрсөтчү, деп тыркылдап күлүшөт. Төштүк караргандан түнөрүп, арданып, агаларынан сураса, ырымдалбаганы чын экен. Сырттанын анда, ата кебиз Иламандын малы көп болгону менен, сараңдыгы тоодой жан экен. Адам деген санда жок. Оңбой калган турбайбызбы? Элге шылдың болгон турбайбызбы? Тоюң менен топот түш. Ал жака уят болуп барбай эле коелу. Деп арданып, уятынан өлөйүн деп өлө албай, кайра артка тартат.
ич өрттөнүп капа болуп, Эламандын боз дөңгө таарынып түшүп, ээр токумун жазданып, кыймылдабай, сыркоолу немедей жатып алат. Энеси Гүлайым элден кеп угуп, Эламанга малың менен жерге кир, какпаш. Каарына калсаң жоо чаап келсе, ал бир күнү жок болот. Толгон малды жыярын жыйыпсың, балдарды бүрүк кылыпсың да, деп айтат. Аны уккан Эламан малынан кечип, текеден, букадан, кочкордон, буурадан, айгырдан бир тогуздан, 4 түлүктөн 4 тогуздан соёт да, эби жок калың той берип, 9 уулун жана төштүктү сүннөткө олтургузуп, адалдап, аңги деген иштен куткарат. «9 уулуңа катын алып бер», деп төштүктүн атасы Эламанга айтканы. Эламанга катарлаш жашаган Сараңбай деген бай төштүккө алтын таажы кийгизип, алтын такка мингизип кан көтөрүп алуу үчүн журтту толук чакырып той кылат. Тойга бары төштүккө жетип, жолго чыкса, алдынан баягы кыздар дагы тосуп, ак энек айтып сөз башташат. Эламандын бойдогу бука болуп булкунбай, кокогуурай чооруңду ары тарт. Андан көрө атаң Эламандын боорун тарт. Каптап отун камдап катын ал. Эл журтты карачы тойго баратат. А Эламандын тоаңгиси кайда баратат? Эламан атамдын тушунда такыр аңги аталып болбой калган турбайбызбы? Деп атасынын алдына барат да мындай дейт. 9 уул күткөн атакем. Каата билбей кайда өскөн? Уулдарыңдын бирине дагы ак жоолук башын бурбапсың го. Кыздардын шылдыңына калдык. Той кылып баарыбызга зайып алып бер. Атасы уулунун сөзүнө көнүп, жер кыдырып, кимдин 9 кызы болсо, 9-уна бирдей алып бермек болот. Эламан балдарына кыз кароого аттанып чыкканы. Кыпчак элинен тандап туруп, 500 жигитти жолдоштукка алып, ар бирине эндей торко кийгизип, баарына жорго мингизип, гүл азыгын камдап, куйругун түйдүргөн нарларга алтындан артып, керней сурнай тарттырып жөнөйт. Кулак угуп, көз көргөн жердин баарына барат. Бирөөнүн кызын жактырбай, жагып калганы 9 болбой, ылайык келген 9 кыздуу жер таба албай айласы кетет. Кыз издеп жүрүп, акактаткан чөлдү, чалкып жаткан көлдү, адам буту баспаган укмуштуудай жерлерди көрөт. Ошентип жүрүп, боз дөңгүлдүн ары жагындагы караал дөбөнү жердеген бөрүдөй 7 уулу бар сыйкырчы кемпирге туш болот. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Исаналиев.